Даамдуу тамак жасоого же кубаттуу күчтүү болуу үчүн биринчи орунда калория талап кылынат албетте. Ал калория биолог берүүчү азыктардын арасында эт да башкы орунда турат албетте. Бул көрүп турган бул эттин баасы 2 килограмм эттин наркы 78.600 сом. Долларга эсептесек 940 акш доллары турат. Кымбатчылыктын себеби уй эти жашоо учурунда жакшы кармалып турган вагю уйларынан даярдалат. Алардын чыгымдары ар бир стейктин баасына кошулат. Кызыктуу фактыларга келсек, Япониянын мрамордон жасалган уй стейктери кургак ысытылат. Башкача айтканда, алар жазегорду температура 150 градустан 200 градуска чейин куурулуп күйбөйт. Бирок ал тентте эмес бышырылбайт. Эң кымбат стейктер бул жаш вагю уйларынан алынган стейктер болуп калат. Дүйнөдөгү эң кымбат бут кийим топтордун арасында Золушка жомогун көрсөткөнү бут кийим адамдардын жашоосунда түзмө-түз өзгөртө алат. Жана экөөбүздүн кристалл тапочкаларга ээ болуу бактыбызга жетпесе дагы, өтө бактылуу болгондор да аз эмес. Төмөндө эң кымбат бут кийимдердин айрымдары келтирилген. Алар асыл таштар менен кооздолгон же кооз материалдардан жасалган. Бул бут кийимдердин баасы 17.000 доллар болуп эсептелет. Адатта алардын белгилүү адамдардын дизайнердик талантын көрсөтүү үчүн кийишет. Ал эми калгандары аукциондо укмуштуу баада сатылып, дүйнөдөгү эң кымбат бут кийим болуп бриллиант жана 2 караттык таш менен кооздолгон жибектен жана алтындан жасалган. Жалгыз жуп жасалган бут кийим болуп эсептелет. Кийинки кызыктуу фактылар: дүйнөдөгү эң кымбат кайсыл тамак болду экен деп кызыгып жатсаңыздар керек. Дүйнөдөгү эң кымбат тамактардын арасында ак трюфелдер. Трюфелдер дүйнөдөгү эң кымбат тамак аш болуп эсептелет. Себеби алардын өстүрүү өтө кыйын. Бул аларды деликатес жана бардык козу карындардын падышасы кылат. Эң кымбат трюфелди Гонконгдун инвестор сатып алган. 160.000 доллардык козу карын болду. Анын салмагы 1,5 килограммды түзгөн. Албетте, шорпо мыкты болуп чыкты. Тура бул өтө таң калыштуу. Мындай акчага мындай суммага алып жини болуптур дегендерге албетте дүйнөдө ошонусу менен кызык болуп атпайбы? Мен мындан ары дагы жакшы видеолорду чыгарам. Видеого класс басып, подпис болушуну унутпагыла.